softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy. Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан эле мен Анара Жеңишбек кызы. Бүгүн мен сиздерге бул спирулина батын кандай пайдалары бар жана кантип колдонсо болот толук маалымат берип кеткен элем. Жана ошол эле учурда бул спирулина косметологияда дагы кеңири колдонулат деп айтып кеткен элем. Мына ошол боюнча бүгүн ушул спирулинадан кантип маска бетке маска жасаса болот, мына ошону көрсөтүп бермекчимин. Жана ушул спирулина менен кошо биринчи тарткан видеомдо бул 4 этаптуу набор, бул evening care набору боюнча айтып кеткен элем. Мына ошонун 4-чү набору бул peel off маскасын дагы спирулина жана бул масканы экөөсүн бирге колдонуп бетибизге эң сонун маска жасайбыз. Ал үчүн эң биринчи бул масканы бир идишке куюп салып алабыз. Мынакей салып алдык. Эми ушуга спирулинаны ачып салабыз. Мынакей бул жерин ачып салып берсек болот. Мынакей салып алдык. Эми аралаштырабыз. Мынакей аралаштырып болдук. Эми муну сүйкөй берсек болот. Мынакей маскабызды сыйрып алдык. Мынакей мурункудан дагы да агарып сонун болуп калды. Бул эми бул маска кандай пайдаларын берет? Мисалга бул беттеги көзүн айланасындагы беттеги тырыштарды азайтканга жардам берет экен. Жана бул маска бул беттин терисин дагы да жашартканга жардам берет экен. Жана дагы бул спирулина батын өзүңүз ичип дагы колдонуп дагы жүрсөңүз, эгерде ичип жүрсөңүз, анда сизде эгерде угрелер бар болсо, безеткилер бар болсо, анда ошол безеткилерди сиз мына ошол спирулинаны ичип жатсаңыз, бул спирулина ички организмиңизди дагы да жакшы тазалагандыгы үчүн ошол безеткилериңизди азайтып жибериши мүмкүн экен. Мисалга, бул өзүбүздө деле бул спирулина ичин көрсөтөйүн азыр. Бизде мондай аз эле калды, ичинде кичинекей эле. Мына ушул бул спирулинаны ичинде 120 дана болот. 120 дана болот жана күнүнө 2 маалдан 2 капсуладан ичүү керек. Биз болсо бирөөсүн алдык жана сиңдим экөөбүз экөөсүн 2ге бөлүп колдонуп көрдүк. Негизи 2 айлык курс болот. 2 данадан 2 капсуладан ичсе, ошол биз 1 айлык курс кылып ичип көрдүк. Мына ошондо сиңдимдин бетинде өтө безеткилер көп болчу. Мына ошол спирулинаны ичкенибизге 15 күндөн ашып калды. Жакында 1 ай болуп калат. 8 апрелдерде баштаган болчубуз. Мына ошол 1 айга жетип жетпей эле бул бетиндеги безеткилери чын эле азайып калды. Ошол безеткилерин жок кылуу үчүн ар кандай нерселерди колдонуп көрдү эле. Мына ошол менен кыйла эле азайып калды. Жана бул бетке таасир бергени бул ошол бетиңизде безеткилер бар болсо, мына ошо безеткилерди жок кылат. Жана бул сиз
ушинтип маска аркылуу колдоно турган болсоңуз, анда бетиңизди дагы да жашартып, дагы да агартып, дагы да жылмакай сонун көрүп берет жана бетиңиздеги тырыштарды дагы да азайтат, дагы да жашартат. Жана бул спирулунаны биз ичкенден бери кандай өзгөрүүлөр болду, ошону айта кетейин. Биз эң эле биринчи бул спирулунаны ичип баштаганыбызда, бул спирулунаны эгерде кааласаңыз, менин каналыма кирип, плейлисттен Atomy ден соолук темасы деп кирип, спирулунанын видеосун көрүп алсаңыз болот. Ал жерде толук маалымат берип кеткенмин. Жана бул өзүмдүн отзывдарымдан айтып кетсем, ошол эң эле биринчи ичип баштаганыбызда эле биз ошол видеодо айтып кеткендей эле бул тамак аш катары да колдонулат экен негизи. Мисалга ошол ач калган өлкөлөрдө, мисалга витамин жетишпеген өлкөлөрдө мына ошо спирулунаны алып барып беришет экен. Негизи эле спирулунанычы алып барып беришет экен. Ошол тамак аш жетишпеген өлкөлөрдө балдарга берет экен. Ал азык катары да колдонулат экен. Бул жана спирулуна ошол видеомдо айтып кеткендей эле бул ошол деңиздерде жээгинде өскөн бул жашыл балыр экен. Жана бул жашыл балырды келечектеги биздин азык затыбыз деп коет экен. Ошол келечекте биз ошол спирулунаны биз азык катары тамактанып калат экенбиз. Мисалга ошол жана тамакты 95% жакшы сиңирет деп айтылган болчу. Мына ошонун чын эле таасирин берди. Негизи биз бул спирулунаны арыктоо максатында алган болчубуз. Балким сиздерге болбошу мүмкүн, бирок колдонуп көрүүнү чечкен болчубуз. Алып ичип көргөндө эле, биринчи ичкенде эле сиз ошол жарым саат, 1 саат мурда ичесиз, суу менен, толук суу менен, 1 стакан суу менен ичесиз. Ичкениңизде 2 стакан суу менен ичсеңиз дагы болот. Эгер ичкениңизден кийин эле сиз ток болуп калат экенсиз, кийин жарым саат, 1 сааттан кийин тамактанарда аз гана жеп калат экенсиз. Жана ошол сизге ошол күнү эле энергия берет экен. Мисалга мен 100 грамм толсом деле, 200 грамм салмак кошсом деле арыктаганга аракет кыла берем. Ошол башында арыктаганга аракет кылып жүргөн учурумда мен башка бир батты ичип аткан болчумун. Мисалга бул омега батын ичип аткан болчумун. Бул балыктын майы. Мына ошол батты ичип атып, кошумча диетага дагы отурган болчумун. Диетага отуруп, батты ичип, анан ушунчалык катуу физиореткага көнүгүүлөр жасаганга өткөн болчумун. Жана ошол батты ичкеним үчүн ошол жалаң суу ичип жүргөн күндөрүбүз дагы эле болду. Жана суу ичип кээде нанды ансыз деле жеген таштап койгон болчубуз. Жалаң фруктылар менен же болбосо алар жок болсо эч нерсе жебей ушинтип эле жүргөн болчубуз. Бирок ошол балыктын майын ичип жүргөндө, омеганы ичип жүргөндө мен ушунчалык энергия алып, аны сезген эмесмин. Качан ошол омега батым түгөп калгандан кийин мен түгөгөндөн 3 күн өткөндөн кийин кайра эле мен алсырап баштадым. Мына ошол мисалга мен витаминдүү нерселер жебей койгом, эч нерсе жебей койгом арыктоо үчүн. Ошентип мен алсырап баштадым дагы. Диетаны да такыр таштап салдым жана ошол көнүгүүлөрдү да такыр таштап салдым. Ушунчалык кыйналып калдым. Кийинчерээк бул спирулуна келгенден кийин дагы кайра ошол диетаны баштадым. Эме кылдым. Кээде диетаны кылбай деле койдум. Кадимкидей эле тамактана бердим. Бирок бул кошумча салмак кошкон деле жокмун. Акырындык менен кайра салмак таштай баштадым. Себеби бул тамак ашты 95%га жакшы сиңирет экен. Эгерде арыктоо максатында алып колдоном десеңиздер, алып колдонсоңуздар болот. Жана бул 20 күндүн ичинде 5 килограммга чейин таштаганга жардам берет экен. Мына ошентип биз ичип жүрдүк. Мына ошол ток тотуп жана бизге энергия берип жүрдү. Жана ошол эле учурларда биз
Биз муну ичип баштаганыбыздан кийин 8 апрелде ичип баштадык. 12-13 апрелдерде эле бизде орозо башталып калды, ошол орозо башталып калды, бирок бизге ошо орозо башталган күндөн баштап иштердин баары башталып калды. Таптакыр эле бошобой калдык. Негизи ушунчалык көп жумуш деле жок, бирок жумуштардын баарысы ошол учурда башталып калды. Мисалга ошо талай иштер, эмне ушундай иштер башталып калды, бирок ошол учурда дагы орозо күндө дагы, орозо күн болсо дагы биз нан жебей койгон элек, диетага өтүп алган элек, орозо кошумча диета, ошон кошумча иш болуп атканда ушунчалык алсырап калсак болот эле, бирок биз бул спирулунанын жардамы менен бул ушунчалык энергия берип турат экен, витаминдерди берип турат экен. Эмне үчүн биз негизи эле бул батты ичишибиз керек. Себеп дегенде, мисалга мен кичинекей кезимде эле тамактан жак жебейт болчумун. Качан карасаң, мен жалаң гана нан менен каймак жеп аткан болушум мүмкүн. Же болбосо чайга сахар салып алып, ошого нанды малып жеп аткан болушум мүмкүн эле да. Эч убакта тамак жебейт болчумун. Себеп дегенде, мен союз кээ бир фруктыларды жаман көрчүмүн, ошон үчүн такыр жей албайт болчумун, кааласам дагы. Бирок ошолор витаминдер жетишпестиги дагы көптөгөн ооруларды бизге чакырат. Бирок кээ бир витаминдерди, кээ бир нерселерди жей албайбыз. Мисалга табитибиз тартпашы мүмкүн, же болбосо ошол азык зат бизде жок болушу мүмкүн, мисалга башка өлкөлөрдө болушу мүмкүн. Ошол азыктарга, ошол фруктыларга, витаминдерге жетпешибиз мүмкүн. Бул бат болсо мына ушул жактардан даярдалып, же болбосо сиз жаман көргөн тамак ашты, же болбосо жаман көргөн витамин бере турган азыктарды жегиңиз келбесе, анда ошолордун витаминдерин терип алган бул баттарды ичсеңиз болот. Мына ушун менин видеом аяктады. Баарыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө.